Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин талкуунун катышуучулары. Бүгүн эсимде талкуу аянтчасы Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргызстандын суверендүүлүгү, маңызы жана бүгүнкү күндөгү абалы аттуу талкуу баштап турат. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Талкуунун катышуучулары менен тааныштыра кетсек, тарых илиминин доктору, Улуттук университетинин профессору, тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин агай, Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери, тарых илиминин кандидаты Аида Кубатова эжебиз, эсимде талкуу аянтчасынын негиздөөчүсү Элмира Ногойбаева, Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук академиянын илимий кызматкери Арген Кадыров жана жазуучу, журналист, тарыхчы Арслан Койчиев болмокчу. Мына 2020-жылы бүгүн Кыргызстандын өзүн эгемен, эркин деп жарыялаганына 29 жыл болуп турат. Негизи азыр Кыргызстанга эгемендүүлүк деги эле постсоветтик өлкөлөргө эгемендүүлүк, эркиндик бул асмандан түшкөндөй же белек катары берилди деп айтылган ойлор бар. Башкача айтканда, СССРдин кулашы менен эркиндик алуу абдан оңой болду деген сөздөр бар. Ошого улай, бул ойго улай мындай суроо пайда болот. 20-кылымда, Совет мезгилинде 20-кылымдын биринчи жарымындагы интеллигенциянын мамлекеттүүлүк жөнүндөгү идеологиясы азыркы 91-жылкы биз алган суверендүүлүккө канчалык деңгээлде тиешеси бар, канчалык таасир берген. 20-кылымдын экинчи жарымынан кайра куруу жылдарына чейин интеллектуалдардын арасында көз карандысыздык жөнүндө, суверендүүлүк жөнүндө ой пикирлер, көз караштар болгонбу? Жана ошондой эле кайра куруу жылдарынан баштап 91-жылга чейин КДК, Кыргызстандагы демократиялык кыймыл болгону белгилүү. Ушул кыймылдын катышуучусу, уюштуруучулардын бири Тынчтыкбек агай дагы биздин арабызда. Ушул этаптардан баштасак мыкты болмок. Тынчтыкбек агай. Рахмат, микрофонду күйгүздүм. Чынында биз ошо этек жагынан баштап жатабыз, бирок ары тарыхка сүңгүйт болушубуз керек. Мен ошол кээ бир өлкөлөр бар. Мисалы үчүн Бермуда аралдар, ошол аралдар өзүнчө бир ээлик да. Анан алар эгемен болууга толук мүмкүнчүлүгү бар болчу да, бирок 1995-жылы референдумда эгемен болуудан өздөрү баш тартышты. Мисалы үчүн Шотландияда да референдум болуп, калктын басымдуу бөлүгү, бир аз көбүрөөк бөлүгү болсо дагы, бул Англия менен биргеликте Улуу Британияда кала берүүнү чечти. Ушундай өлкөлөр бар. Бизде Кыргызстанда эгемендик асмандан түштү деп жана өзүңүз айткандай бекер эле келген деген сыяктуу пикирлер азыр деле бар. Бирок алар өзүбүздүн тарыхыбызды толук билбегендер деп эсептейм да. Мына ошол 20-кылымдын экинчи жарымында биринчи жолу ошол укук талаасында мыкты изилдеген профессор, юридик илимдеринин доктору Кубанычбек Нурбеков деген атабыз Кыргызстан СССРдин конституциясындагы өзүнүн укуктарын пайдалануу менен бирге СССРден тынч жол менен чыгып кетүүгө акылуу, укуктуу деп жазып чыккан. Ал үчүн 1970-жылдары албетте ага куугунтук болгон. Бирок көрүңүздөрбү, эгемендик теңсеген кишилер бар экен да, идея бар экен да. Мына эгемендик жөнүндө көп идеяларды мына быйыл ошол сентябрдын ортосунда 100 жылдыгы белгиленип жаткан Азамат Алтай деген атактуу публицист атабыз дагы Азаттык аркылуу көп айтып чыккан. Кыргызстандын өзүндө эгемендикке даярдык берген, шыкак кылган абдан көп интеллектуалдык идеялар болгон. Ошолордун айрымдарын биз Чыңгыз Айтматовдун, мисалы үчүн, Маңкурт жөнүндөгү Маңкурт болбогула, ата тегиңердин тарыхын билгиле деген чыгармасынан, Түгөлбай Сыдыкбековдун, мисалы үчүн, Көк асаба сыяктуу чыгармаларынан, Энесай кыргыз каганаты деген эгемен мамлекетибиз болгон деген анын абдан көп чакырыктарынан, ошондой эле Кокон хандыгында дагы кыргыздар Кокон хандыгын тейлеп турган элдердин бири болгон деп
Төлөгөн Касымбеков жазган Сың аңыз романынан ушундай көп чыгармалардан биз билип келгенбиз. Манас эпосунун өзү бизди эгемен мамлекет жөнүндө тарыхый өтмүшкө кайрылууга чакырып келген. Ошол учурда кайра куруулар учурунда албетте эгемендик үчүн күрөш бул жөн гана бир күнү баардыгы чыга калып эле эгемен бололу деген нерсе эмес. Бул жалпы калайыктын аң сезимин өзүндө бийлеген кыймыл болгон. 1988 жылы Кыргызстанда кош тилдүүлүк саясат үчүн күрөш болгон. Ага чейин орус тили гана үстөмдүк кылып келген, орус тилине тең ата болуп, ушу кыргыз тили да турсун деген кыймыл болгон. Бул кыймыл андан ары 89-жылы бир нече сала менен өнүгүп кетти. Ашар деген козголуш уюштурулду, башка үй куруучулардын уюмдары түзүлдү. Ал эми 23-сентябрда 89-жылы албетте кыргыз тили мамлекеттик жалгыз тил болуп, орус тили жөн гана баарлашуу тили болуп, атайын бир мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамдын кабыл алынышы дагы ошол кездеги жогорку кеңештин мыйзам жолу менен эгемендикке карай баскан кадамы болгондо, ал эми албетте Кыргызстан демократиялык кыймылы жалгыз ушул кыймыл гана эгемендик үчүн күрөшкөн деп айтуу мүмкүн эмес. Депутаттардын арасында прогрессивдүү эгеменчил өкүлдөр дагы болгон. КДК ошол кезде саясий блок болгон. Бир нече уюмдарды, партияларды бириктирип, ошолордун баардык ойлорун мындай аккумуляция кылып, ширелтип, Кыргызстан көп партиялуу, демократиялуу өлкө болушу керек, эгемен өлкө болушу керек. Ал СССРден курамында, эгерде СССР конфедерация катары өзүн жакшы аныктай алса, болбосо өз алдынча эгемен болуш керек деген идеяларды камтыган бир саясий күч болду да. Мына ошон үчүн биз КДКнын баардык ошол баскычтарын көз алдыбыздан кечирип, биринчиден бул интеллектуалдык кыймылдын түпкү багыты ошол авторитардык, тоталитардык бийликтүү түзүлүшкө каршы чыккандыгын айтышыбыз керек. Ал бийликтүү СССРдин уюткусу бул жеке басар коммунисттик режим болгон. Дал ушул режимге каршы чыгуу менен КДК андан аркы бул эгемендик үчүн жаңы секирикке коомчулукту багыттап берди деп эсептей алабыз. Албетте оош кийиш нерселер бар. КДКнын ичинде дагы бул эми блок болгондон кийин ар кандай күчтөр болгон. Бирок жалпы идеясы, жалпы уңгусу дал ушул эгемендикке багыттаган бир күрөштүн уюму болгон. Ага катышкандардын бири мисалы үчүн Асаба деген партия болгон. Кийинки партия эмес, ага чейин жаңы түзүлгөндө 1990-жылы бул апрель айында уюшулду дагы. 1-майда 90-жылы Бишкекте алар көк Асаба, көк транспарант менен жашасын демократия деп ушундай альтернативалуу колонна менен тынч демонстрация уюштурушкан. Ушулардын баардыгы андан кийинки ош окуялардын учурундагы тирешүүлөр, ушулардын баардыгы анализ кылыш керек. Бул да эгемендик үчүн күрөштөрдүн бири болгон. Албетте азыр анык айтып атабыз, ош окуясынын артында башка Советтер Союзундагы башка аймактардагы чөлкөмдөрдөгү этностор аралык кагылышууларды уюштурган сыяктуу эле мында дагы КГБнын изи болгон. Себеби алар дал ушундай тирешүүлөрдү колдонуу менен аскердик күчтөрдү киргиздирип, анан демократияны, эгемендикчил идеяларды таптакыр жок кылабыз деп ойлошкон. Бирок ал акырына чейин жеткен эмес. 1991-жылы 19-23 августта тиги ГКЧП деген эскичил коммунисттердин кутумунун аракети болбоду. Ошол аракет болгон учурда Кыргызстандын ошол кездеги легендарлуу жогорку кеңешинин төрагасы Медеткан Шеримкулов биринчи болуп ГКЧПга каршы чыккан, эгемендигин баса белгилеп чыккан. Анан акыркы күнү болсо дагы албетте ошол кездеги президент Аскар Акаев дагы ГКЧПга каршы чыгып, өзү эгемендүүлүктү жактап билдирүү жасагандыгын биз айтышыбыз керек. Ошол учурда
археологдордун изилдөөлөрүнүн негизинде ата бейит деп биз азыр атап калган жерде чоң таштын жанында сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрү табылып 1990 жылы 30 августта ата бейит салтанаттуу түрдө ачылып, ошол жерде бабалардын сөөгү кайрадан арууланып коюлуп, эртеси күнү Кыргыз мамлекетинин жогорку кеңеши Кыргызстанды эгемен мамлекет катары мамлекеттик көз каран эместик декларациясын жарыялап жатат. Мына ушулардын баардыгы жөн эле оңой келген нерсе эмес. КДК жана Ашар уюму жана башка коомдук кыймылдар уюштурган дагы бир маалымат кала кетчү нерсе бул 91 жылы улуу көтөрүлүштүн жана үркүндүн 75 жылдыгына арналган өмүргөчү деген жүрүш болду. Бул дагы жалпы калайыкты ошол эгемендик идеясына кайрадан жакындатты деп эсептейм. Себеби 1916 жылы Кыргыз жергесинде бир нече жерде хандар жарыяланып, эгемен мамлекет түзүү аракети болгон. Ал кандуу басылган менен идея бизде, элибизде сакталып калган. Мына мен азыр ушулар менен токтото турайын, бирок жалпы Кыргыз эгемендигинин автору бул жалпы Кыргыз эли. Анын ичинде КДК сыяктуу уюмдар ал бир гана бөлүгү деп эсептейм. Айдачы, şu 20-кылымдын биринчи жарымындагы интеллигенциянын арасындагы мамлекеттүүлүк идеологиясы ошол суверендүүлүк алганга канчалык таасирин тийгизгени жөнүндө айтып бересизби? Рахмат. Негизи ушу бүгүнкү күндө ушу эгемендүүлүк жөн эле келип калгандай болуп сезилет да. Чындыгын айтканда ушул эгемендүүлүк үчүн байыртан бери эле Кыргыз эли күрөшүп келген. Анын ичинен эми сиз сурап жаткан ушу 20-кылым башы айрыкча бир мааниге да. 20-кылымдын башында негизи ушу Россия империясынын курамында эле анда кыргыздар. Ошондо Түркстан аймагында ушу жалпы бүгүнкү күндөгү Борбордук Азия элдеринин арасында бир саясий күрөштөр аябай активдешип баштаганда, ошол мезгилде империялык бийликке каршы бир топ кайрылуулар, мамлекеттик думага өз депутаттарын шайлоо жөнүндөгү өтүнүчтөр, башкача айтканда ошол мезгилде алсак бир 500гө жакын петиция жазылганда, андан кийин бизге белгилүү болгондой ошол мезгилде саясий аренага кыргыздар да курулуп калбастан бир топ биздин саясий ишмерлер чыгып баштаган. Мисалы, биздин белгилүү инсандар Шабдан Жантай уулун айтсак болот, Канат Ыбыке уулу, Дүр Сооронбай, Найзабек Туулин, Абдыкерим Сыдыков ошол мезгилде жаштар, ошолор кошулуп баштаган. Бирок тилекке каршы 1916 жылы утуп абалы өтө социалдык абалда, экономикалык абалда өтө оор мезгил болчу. Ошол мезгилде 1917 жылы алгач февраль буржуазиялык революциясы ишке ашып, бул негизи февраль буржуазиялык революциясы бул ушул системаны өзгөрткөн революция болгон. Андан кийин 17 жылы октябрь бийлиги орногон. Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийин билесиздер, ошол кыргыздардын абалы өтө оор экендигине карабастан биздин саясий ишмерлер аракет кылып жатышып, алгач 1922 жылы Тоолуу Кыргыз облус түзүү долбоору менен чыгышкан. Бул Тоолуу Кыргыз облус түзүү долбоору менен Абдыкерим Сыдыков, Найзабек Туулин, Ишиналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов жаш болгондугуна карабастан ушулар бул долбоорду көтөрүп чыгышкандагы долбоор ишке ашпай калган. Анын бир топ себептери бар, албетте өзүбүздүн элитанын ичинде дагы карама каршылыктар болгон. Андан кийин бир топко чейин бул эгемендүүлүк идеясы же болбосо өз алдынча болуу идеясы бир топко чейин басылып калгандагы 1924 жылы кайрадан бул маселе көтөрүлүп баштаган. Тоолуу Кыргыз облусунун көтөрүп чыккан түзүү долбоорун көтөрүп чыккан бир топ саясий ишмерлер куугунтукталып, кызматтарынан кетип ал учурда бир топ оор абал жаралган. Андан кийин 2 жылдан кийин кайрадан көтөрүп башташкан. Башкача айтканда 1924 жылы ушу
январь айында анда Түркстан АСР болгон. Түркстан АСРинде ушу мурдагы Түркстан аймагындагы элдердин баардыгы тең ошол АСРдин курамында болуп турушкан. Булар ушул январь айында съездге катышкан делегаттар докладдык кат жазышат Москвага, центрге. Бул докладдык каттын мааниси абдан чоң болгондо, анткени ушул докладдык катта кол койгондор булар Абаев, ушул Абдыкерим Сыдыков, Ишинал Арабаев, Маймулов, Тогбаев жана башка көптөгөн саясий ишмерлер кол коюшкан. Ушул докладдык катта Борбордук Азия чөлкөмүндө бир улут бар деп жазышкан да. Ал казактардан, кайсак кыргыздардан айырмаланган улут бар. Эгерде ушул улутту өзүнчө, өз алдынча мамлекет түзүп бере албасаңыздар, анда ушул Борбордук Азия аймагындагы өзүнүн тили бар, өзүнүн маданияты бар бир улутту жок кылып салуу, жок кылып алуу коркунучу турат деп жазышкан. Бул каттын чындыгында мааниси абдан чоң болгон. Анткени борбордо ошол казактар менен кыргыздарды айырмалай албаган учурлар аябай көп болушкан. Алар казак ким, кыргыз ким экенин айырмалашкан эмес. Ошондуктан кайсак кыргыздар анан кара кыргыздар деп аташкан. Бул докладдык каттын мааниси бүгүнкү күндө өтө жогору да. Мен ойлойт элем ушул кыргыз деп кыргыз улутунун таанылышына ушул биздин улуттук интеллигенциянын алгачкы өкүлдөрүнүн ролу абдан чоң. Бул докладдык каттан кийин бул маселе кайрадан ушу Түркстан борбордук аткаруу комитетинде кайрадан каралып, анан ушул аткаруу комитетинин бир жыйынында кыргыздардын абалы кандай болот деген дагы суроо болгон да. Ошол мезгилде Өзбек республикасы менен Казак республикасын, казак эмес, ал учурда кыргыз деп аталган. Анан тажик, ушулар маселелер каралганда кыргыздар жөнүндө маселе каралган эмес. Эмне дегенде бул кыргыздар өзүнчө баягы түндүк тарабы Жети суу аймагында, Жети суу областына карап, ал Казакстандын курамына кошулуп кетсе, түштүк жагы Өзбекстандын курамына кошулуп калмак да. Анан ошол кыргыздардын маселеси каралбай, Рахимжанов, ошондо Хаджанов, анан Красновский деген адамдар чыгып сүйлөшүп, бул кыргыздарга бөлүнүүгө, эч кандай өзүнчө мамлекет түзүүгө азырынча эрте, булар ушул башка өлкөлөрдүн эле курамында жашай берсе болот дегендей ойду айтышкан. Ошондо 12 адамдын ичинен бир гана биздин белгилүү бүгүнкү күндө агартуучу, биздин улуу агартуучу деп айтсак болот, саясий ишмер Ишинал Арабаев чыгып, ушу кыргыз деген улуттун өзүнчө толук өз алдынча болууга укугу бар деп ошол жерден бир чоң бир резонансты жараткан өзүнүн бир чыгуусу болгондо, ошол мезгилде албетте ушундай улуттук интеллигенция өкүлдөрүнүн аракеттеринин аркасында гана 1924-жылы 14 октябрда Кара Кыргыз автономиялык облусу болуп оштурулган. Албетте бул жөн эле баягы бир күндө эле уюшулуп калган эмес. Жанагы мен айткандай ушу 20-кылымдын башынан келе жаткан элдин эңсеген мүдөөсүнүн ошо ишке ашырылышы, территориялык жактан бүтүндүгү, анан тилинин сакталып калышы, маданиятынын сакталып калышы ошол улуттук интеллигенция өкүлдөрүнүн өтө чоң аракеттеринин аркасында болгон да. Бүгүнкү күндө биз айтат элек, ушул улуттук интеллигенция өкүлдөрүнүн иш аракеттерин изилдөөдө ушул алардын мамлекеттүүлүктүн башатында турушун, ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнүн башатында турушун эч качан унутта калтырбашыбыз керек. Анан дагы айтуу кетчү нерсе, кээде ушундай сөздөр болот да, улуттук интеллигенция, кыргыздын улуттук интеллигенция совет бийлиги орногондон кийин гана түптөлгөн деп айтылат да. Чындыгын айтканда бул туура эмес. Болбосо мына өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, ошол мезгилде 1917-жылы эгерде совет бийлиги орносо, анан 24-жылы ошонун ортосунда мына 5-6-7 жыл аралыгында эле улуттук интеллигенциянын түптөлүп калышы мүмкүн эмес эле. Демек бул улуттук интеллигенция совет бийлиги орногонго чейин эле жанагы жадиттик жаңы усулда окутуучу мектептерде алгач алар билим алып, анан кийин биринчи баягы агартуучулук кыймылы катары башталса, бара-бара бул саясий кыймылга айланып, ошол мезгилде улуттук интеллигенция түптөлүп калган. Болбосо алар ошо бир 6-7 жылдын ичинде эле улуттук аң сезим калыптанып, анан ушунчалык чоң деңгээлге чыгып, өзүнчө республикага болууга, түзүүгө алардын чама чаркы жетишмек эмес. Эми бүгүнкү күндө Кыргыз республикасынын түзүлүшү түздөн түз ушул 20-кылымдын башындагы, болбосо 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшү менен түздөн түз байланыштуу. Анан ушул бүгүнкү күндө эгемендүүлүк жөн эле түшө калгандай айткан бул таптакыр туура эмес. Себеби бизге канчалаган ушу улуттук интеллигенция өкүлдөрү, канчалаган адамдар ушу өзүнүн ишмердүүлүгүн, өзүнүн өмүрүн
ушу эгемендүүлүк үчүн арнап, өзүнүн иш аракеттерин ошол эгемендүү мамлекет түзүүгө арнап, анын биринчи баскычы катары ушу Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүн айта кетсек болот да. Абдан жакшы. Алып баруучу эжекебизден сурамай, мен да кошумчалап кетейин. Айда абдан туура анан баягы Алаш Ордого кыргыздардын катышкандыгы, Түркстан автономияга колдоо кылгандыгы, басмачылык кыймылдарга дагы катышкандыгы, ушулардын баардыгы тең Кыргызстандын калайыгынын айрым бөлүгүндө ошо большевиктерге удаалаш эле, параллель эле эгемендик идеясы сакталып калгандыгын дагы далилдейт да. Анан Айда жана жогоруда Мөкүш Шабдан уулу дебестен сен атасын айтып алдың да. Ооба, ал Шабдан дагы катышкан да. Ага чейинкисин петициясын жазып, туура. Абдан туура. Бирок ушу Мөкүш Шабдан уулу, Канат Ыбыкей уулу, анан Баатыркан сыяктуу бабаларыбыз, алар азыр жакшылап кайра каралышы керек экен. Баягы Түркстан боюнча чоң кызматтарда жүргөн Төрөкул Жанызаковдун өмүрүн да кайра карашыбыз керек экен. Төрөкул, Гүлзат, мен да кошумча айтып кетсем, ушу Төрөкул Жанызаков жөнүндө да жана агай туура айтып атасыз. Ушу Төрөкул Жанызаковдун идеяларынын бири, анын ушу басмачылык кыймылга кошулуп кеткенден кийин дагы ушу кат жазган да Сталинге. Ошол Сталинге кат жазганда дагы мунун негизги өзөгү ушул өзүнчө бир эгемендүүлүк идеясы же болбосо ушу кыргыз мамлекетин түптөө идеясын көтөрүп чыккан адам болгон да. Бирок албетте анын идеясын эч ким баягы ошол мезгилде колдоого алган эмес дагы. Муну басмачы катары бүгүнкү күнгө чейин окуп келгенибиз ошол дагы себеп да. Чындыгын айтканда Төрөкул Жанызаковдун ошол мезгилде Түркстан Борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары болушу дагы бул кыргыздар үчүн бир чоң сыймык катары эсептесек болот эле. Рахмат Айдачы. Көз карандысыздыкка жол же көз карандысыздыктын баасы тууралуу Элмира эженин сөзүн уксак. Спасибо большое. Еще раз хочу выразить огромную благодарность и оптимизм, что исследователи собрались проанализировать, что такое независимость сегодня в Кыргызстане. На мой взгляд, вот эта вот доминирующая дискуссия у нас о том, что независимость на нас упала с неба, или она была нам подарена, это, с одной стороны, упрощение понимания нашей политической истории вообще, а с другой стороны, это показывает, это один из индикаторов того, что мы просто не знаем свою историю, свою реальную историю, что она в большей степени так и остается. Мы знакомимся с ней до сих пор по советским учебникам, и нам необходимо формировать свой собственный взгляд о том, с точки зрения субъектности Кыргызстана. И здесь хотелось бы сказать о том, что независимость – это совсем не постоянная субстанция. И ее восприятие у нас как некоторое постоянное, как некоторое неизменное состояние, мне кажется, очень рискованным. Потому что независимость – это то, что постоянно подвергается риску, то, что подвергается угрозам. И мы должны об этом говорить, и мы должны это понимать, и мы должны это анализировать, и мы должны конструировать и бороться за свою независимость. И это очень важный момент. К сожалению, вот этот момент у нас как-то очень сильно нивелируется. И, безусловно, у нас независимость и в Кыргызстане. Любой народ хочет быть свободным, любой человек хочет быть свободным. И, безусловно, была целая история формирования независимости. Это право отстаивать свой язык, это право отстаивать свою культуру равную, и право отстаивать любую свою возможность и право на свою идентичность. И это никак невозможно искоренить. И здесь, наверное, очень важно, как Кыргызстан, как государство себя позиционирует, идентифицирует себя и внутри страны, и за ее пределами. И ни для кого не секрет, что на сегодняшний день, да, мы называем себя Кыргызской республикой, Кыргызстан. Мы видим, как интерпретируется наше название, и мы позволяем. Есть выражение довольно такое обиходное, как назовешь лодку, так она и поплывет.
Мне кажется, что мы как-то до сих пор еще не оформили свое имя. Мы видим в том числе в официальной риторике, в дипломатической риторике, в международной риторике разные названия Кыргызстана. Киргизия, Киргизская республика, Кыргызская республика. И ее применяют в том числе первые лица государства, в том числе и нашего государства. Если говорить о самоидентичности нации, то тоже очень много вопросов и тоже очень много рисков. И буквально через 2 дня мы будем презентовать в Аше и в Бишкеке свое исследование «Язык вражды», в котором очень четко видно те риски и разломы, которые формируются в нашем восприятии себя. И это тоже очень важно. И, безусловно, государство конструирует идентичность, и в том числе гражданскую. На сегодняшний день уже написана и опубликована 4-я концепция идентичности кыргызстанцев, и она все еще рыхлая. У меня была возможность участвовать в написании некоторых из них. Вы, наверное, знаете, что одна из концепций была написана с точки зрения гражданственности. Одна была концепция предложенная, она вообще была написана по крови. И эта дискуссия еще не прошла, она еще формируется. Насколько я знаю, сейчас должна выйти следующая концепция. В ней тоже очень много вопросов. И об этом тоже необходимо говорить. И еще очень важный момент, например, наша площадка СНД изучает историю с 2016 года. Но самое интересное, что мы для себя открыли, что политическая история независимого Кыргызстана оказывается наиболее интерпретированной и наиболее уязвимой. Достаточно посмотреть на ситуацию 2005 года и 2010 года, и мы увидим, что даже эти ключевые события воспринимаются по-разному. Даже День независимости, и это мы видим сегодня, воспринимается по-разному. Поэтому я не хочу занимать много времени, я хочу подытожить свое выступление, и мне кажется, что референдум сегодня должно быть мысль о том, что независимость – это не постоянная субстанция. Независимость – это то, что может теряться. Независимость – это то, что мы можем потерять. Нам ее нужно конструировать, нам нужно работать, нам нужно и защищать, и отстаивать. И нужно понимать, что риски по независимости, они только усугубляются. Рахмат, сөздү Арген мырзага берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен бул жерде отурган баардыгы көбүнчөсү тарыхчы көрүнөт. Мен кесибим боюнча, билимим боюнча тарыхчы эмес. Мен философияны окугам. Ошол себептен бул жерден эки тезисти айта кетүүнү туура көрдүм. Андан кийин сиздер айткан ойлорго кичине комментарий берип коеюн деп чечтим. Биринчи кезекте биз эгемендүүлүк жана мамлекеттүүлүктү сөз кылаардан мурда менин оюмча орусча айтканда жанагы более глобальный масштабты кароону туура көрдүм. Бул жерден биздин тарыхыбыздагы биздин кыргыз элинин батыш менен болгон байланышынан кийинки процесстер жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атат. Анан биз ошол батыш менен байланыш түзүлгөндөн кийин мен бул жерде Орусия падышачылыгындагы батыш мамлекети катары эсептейм. Ошол себептен бизге жанагы юридикалык укуктар, мамлекеттүүлүк жөнүндө түшүнүктөр, жанагы политология илимдериндеги ошол илимдер келгенден кийин биздин өзүбүздүн жашоо турмушубузду ошол категорияларга салып, анан ошондо карап жатабыз деген ойду айтмакчымын. Анан ушул ойду улай эле мен айтмакмын, бизде эгемендүүлүк 16 же 17 кылымда же болбосо жанагы биринчи мамлекеттүүлүк түзүлгөндөн пайда болбой, бизде эгемендүүлүк андан мурда эле болгон. А бирок ошол эгемендүүлүктү азыркы батыштагы ошол орусча айтканда эпоха просвещениядагы пайда болгон нация, государство, улут, мамлекет деген түшүнүккө салгандан кийинки өзүнчө мамлекеттүүлүк жөнүндө
пайда болгон. Ушул себептен мен айтар элем, мамлекеттүүлүктү караганда биз баягы орусча айтканда более общий контекст, анан более предметный контекстте караганда эки нерсени карайбыз. Бизде мамлекеттүүлүк общий контекстте айтканда мамлекеттүүлүк мурда эле болгон. Ал эми предметный контекст айтканда жанагы улут мамлекет дегенде ошо европейский түшүнүк боюнча анда бизде менин оюмча ошол Советтер Союзу келгенден кийин эле ошол нерсе түзүлгөн да. Ошолой да айтайын дедим эле. Анан жана Тынчтыкбек агай айтты, тиги бизде жанагы биз Кыргызстандын ичиндеги процесстердин көз карашынан айтылды окшойт. Жанагы бизде ар кандай процесстер болуп, жанагы КДК деген партиялар ичибизден түзүлүп, ошолор эгемендүүлүккө мындай алдыга жылганга аракет кылган депчи. Анан менин оюмча мен ушул нерсени баягы Москванын же болбосо баягы СССРдин контекстине карап келгенде ошол баягы Горбачев же болбосо Горбачевко чейинки эпохаларда да жанагы баягы тоталитардык катуу системадан кичине кетип республикаларга эркиндикти бергенден жыйынтыгы деп ойлойм. Эгерде бизде ошол эле система мурда боло турган болсо, анда бизде жанагындай эгемендүүлүккө умтулгандардын баягы массалык түрдө ошол кезде да болгон эмес. Жанагы айткандарыңыз бул бир коомдун бир гана бөлүгү болсо деп эсептейм. Көбүнчө биздин элибиз ошол нерсеге, статус-квого баягы канааттандырылып жашагандай көрүнөт. Ошону айтайын дедим. Андан сырткары дагы бир ойду айта кетейин. Баягы мен баягы тарыхчы болгондон кийин көбүнчө философиялык мааниде карап айтарым, ошо биринчи кезекте бизге Ленин, андан кийин ошо Горбачев биздин тагдырыбызга жазылып калганы аябай жакшы болгон окшойт деп ойлойм. Андан дагы ойлор болсо бөлүшөбүз. Чоң рахмат. Рахмат берген. Сөздү Арслан Койчиев агайга берсек, көз карандысыздыкка жол жана көз карандысыздыктын баасы тууралуу. Үнүңдү чыгартпайсың, Арслан. Үнүң. Кечир болсаңар. Биринчиден эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм баарыңарды. Ушул эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн адамдар отурат арабызда. Алардын бири Тынчтыкбек Чоротеген агай, жана башкалар дагы ошол күрөштүн арасында болду окшойт. Эгемендүүлүккө карай жол дегенде албетте биз бул күрөш үчүн күн үчүн күрөшүп келгенбиз. Ошол Чоротеген агай өзү КДК уюму бизден мурунку муун көтөргөн идеялардын улантуучусу катары карашыбыз керек. Ошол Төрөкул Жанузаков, Нурбеков агайлар жана башкалардын. Ал эми эгемендүүлүктүн баасы деген маселе мени көбүрөөк бүгүнкү күнү түйшөлтүп турат. Философ болбосом дагы айта кетейин. Себеби эгемендүүлүктү биз кимден алдык? Эгемендүүлүктү биз орустардан алдык. Бирок тилекке каршы мына бүгүнкү күнү биз кайра ошол орустардын таасирине көбүрөөк, алар суранбаса дагы биз кайра аларга эркибиз менен көбүрөөк моюн сунуп бараткандайбыз. Ушу кыргыз элитасы үчүн ушул күндөрү Орусия менен мамиле күтүү, орустар менен алакка катыш күтүү өзүнчө бир престиж, кадыр-барктын критерийи болуп калды. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтайын деген жол биздин эгемендүүлүктү башка өлкөлөрдүн эгемендүүлүгү менен салыштырганда, мисалы мен жакында бир ушундай бир талкууда болдум. Африкадагы Кения мамлекети менен Сингапурдун эгемендүүлүк жетишиндеги тагдырын салыштырып көрүштү. Сингапур каякта, Кения каякта. Мындай караганда экөө тең бир маалда бирдей даражада эгемендүүлүккө ээ болушту эле. Мына ушул өңүттөн алганда Кыргыздын 30 жыл өтүп кетсе дагы биз эгемендүүлүктү толугу менен камсыздай албай атабыз деп ойлойм. Себеби биз эгемендүүлүктү жөнүндө кыялданганда саясий эгемендүүлүк, экономикалык байгерлик жөнүндө кыялданганбыз. Биз ошол көрсөткүчтөрдүн баардыгын теңирден тескери. Мисалы, миллиондогон кыргыздардын чет жерде жүрүшү. Бул биздин мамлекетте башталып аткан саясий жетекчиликтин бетине түркөө болуучу
көрүнүш деп эсептейм. Мисалы Ак үйдө баардык премьер-министрлердин сүрөтү илинип турат. Менимче, ошол премьер-министрлердин ошол жерде сүрөтүн илип коюуга акысы жок. Биз андан уялышыбыз керек, себеби биз элди мындай кыргызча айтканда тентитип жибердик. Ошондон улам бир окумуштуунун, ойчунун мындай ою келет. Эми биз көзөгөн эгемендүүлүк үчүн күрөш кандай болгондо дагы күчөйт. Эгемендүүлүк идеясын таштаган, эгемендүүлүккө умтулууга үндөгөн элитанын деңгээлиндеги жаңы муун жаралганда гана биз эгемендүүлүк үчүн күрөштү андан ары күчөтөбүз, мамлекет андан ары күчөйт. Мен ушул көз карашка акыркы учурда көбүрөөк ынанып жүрөм. Ошондой муун келет, ошондой адамдар арабыздан чыгат го деп эсептейм. Рахмат. Талкууда коюлган экинчи маселе, экинчи суроо бул кыргызстандыктардын жана кыргыздардын өзүн өзү андыктоосу, өзүнө өзүнө болгон көз караш, идентификациялоо болчу. Бул маселени, бул суроону караардан мурун Арген Кадыровдун кыскача тасмасын көрүп, андан кийин улантсак. Мы устали получать готовые и банальные ответы на наши вопросы. Откуда берутся эти банальности, изжившие себя общественные истины? Как и что мы знаем? Откуда у нас такие мысли, убеждения, предрассудки, позиции, точки зрения? Как мы пришли к такому сознанию? Мы привыкли думать, что история к тому и шла, чтобы мы жили так, как сейчас живем, а также, что у истории нет иного сценария, кроме того, который осуществился в нашей жизни. Мы думаем, что мы есть вершина истории. Если говорить о истории, то 20 век есть нечто особенное для всего мира и, в частности, для кыргызов. Этот период истории мы не можем понять, потому что мы не знаем, что с нами происходило. Мы имеем внешнее определение нашей жизни в 20 веке. В общих чертах этот процесс трактуется таким образом: ликвидация безграмотности, переход к оседлости, приобретение государственности в его современном понимании, индустриализация, появление науки и искусства, а также городов. Это совершенно правильная трактовка с точки зрения внешнего наблюдателя, который смотрит на нас. Если допускаем возможность внешнего наблюдателя, впрочем, в качестве которого выступают не только другие, но и мы сами, то, наверное, должны быть и внутренние взгляды на это все. Тогда должны появиться следующие вопросы. Что с нами происходит и где мы? Мы потерялись в 21 веке. Наверное, поэтому у нас ничего не получается. Этот век для нас нечто немыслимое, нечто нереальное. Мы не были готовы к такому веку. Отсюда, наверное, вытекает другой вопрос. Что делать? У нас пока нет внутреннего твердого ответа на нашу историю с точки зрения внутреннего наблюдателя, то есть носителя. Для этого нет достаточного базиса и основания. История уже трактуется с точки зрения внешнего наблюдателя и будет трактоваться и дальше. Все это вытекает из-за того, что мы потеряли и теряем свою субъектность. Чтобы задавать вопросы, что с нами происходит, где мы, что делать, сначала нужен тот, кто задает эти вопросы. Потерялся тот, кто должен был задавать эти вопросы. Кыргызский народ сбит с толку. Он не знает, что думать, что делать, что надеяться, кому доверять. Народ смотрит вниз и терпит все, что с ним происходит. Субъектность находится только в народе, но народ четко не осознает, что он обладает ею, и более того, что он должен обладать ею. Пока что субъектность не принадлежит нам. Нашей субъектностью обладает тот, который говорит нам, кто вы такие. Если ты сам не думаешь, то найдется тот, кто будет думать за тебя. Думать есть основа всего.
Стало быть, вопрос обладания субъектностью принадлежит к вопросу «Кто мы такие?». Может быть, народ будет обладать субъектностью тогда, когда он скажет, что «мы есть», то есть когда он сам ответит на этот вопрос, а не кто-то другой за нас. Народ не может хором задавать и отвечать на эти вопросы. И задают вопросы и отвечают на него отдельные лица, которые не должны отличаться от всего народа, то есть отдельные лица и весь народ одно и то же. Отдельные лица просто выполняют функцию языка, что говорить, и слуха, что слушать, и собственно все. Но беда в том, что есть существенная разница между народом и его языком и слухом. Язык не говорит того, что велит разум и сердце народа. Язык и слух настолько удалились от того, что делает их языком и слухом, что они даже стали отрицать самого разума и сердца, якобы язык не зависит от разума и сердца. И в полной уверенности, что они стоят над ними. Может быть, это и есть беда нашей элиты и интеллигенции? Не знаю. Одно ясно, что долго находиться в 21 веке в потерянном состоянии опасно. Мы рискуем потерять все, что имеем. Пока мы живем в кругу скучных банальностей. Рахмат, экинчи суроого өтсөк, бул кыргыздардын өзүн өзү аныктоосу, өзүнө өзү болгон көз карашы, идентификациялоосу жөнүндө болмокчу. Жакшы болот. Эгерде уруксат берсеңер, ушул теманы мен талкуулоону мен улантып берсем, баштап берсем, биринчиден ушул суроону экиге бөлүп алсак, кыргыздардын жана кыргызстандыктардын деп. Себеби ар бир этностун тарыхында ошол бир улуттук мамлекетке ээ болуу, улуттук даражада жашоо бактысы болот экен. Ал бакты ар бирине эле буйруй бербейт. Ошондой бакытка мына биз 20-жылдын этегинде туш болдук. Биз ошол мына эми улут болобуз, улуттук өнүгүүнүн жаңы тепкичине чыгабыз деп турганбыз. Тилекке каршы 21-кылымда мына ошол милдетти жалпы улут, ошол улуттун өкүлдөрү аркалай алган жокпуз. Себеби биз монолиттүү улут катары көрүнө алган жокпуз. Анын белгилери ол кыргыздардын бөлүнүшүнөн, түндүк, түштүк, ар кандай трайбалисттик көрүнүштөрдөн улам байкалып атат. Бул биринчи. Тилекке каршы мына ушул улуттук башында эгемендүүлүктүн башында сөз кылып аттык. Бизде улуттук идеология эмне болуш керек деп. Көрсө улутчулдуктун дагы анча мынча жүгүн көтөрдүк. Бирок негизинен биз мындай бир улут катары калыптана алган жокпуз. Бул биринчи. Экинчиден, биздин улутту түзгөн кишилер, биздин улутту төптөгөн адамдар, ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдырахманов жана башкалар биздин улуттун курамын башка деңгээлде көрүшкөн экен. Могу 20-30 жылдардагы ошол документтерди карасак, кыргыз улуту деген бул жалаң эле кыргыз деген атты алып жүргөн, көтөрүп жүргөн уруулардан эмес, ошо кыргызга тектеш элдердин түрк, курама, кыпчак сындуу этностору өзүнө жууруп алып, улуттук жаңы деңгээлге чыгуу дегенден көргөн экен. Тилекке каршы биз ушу 20-кылымдын ичинде ошол сапатты калыптандыра алган жокпуз. Ошондон улам мен мындайды ойлоп калам, жанагы сөзүмө кошумча биринчи суроого айтпадымбы? Бул эгемендүү мамлекеттүү түптүү идеясын көтөргөн адамдарга деңгээли, деми, кругозору жагынан тең келген адамдар бийликке келгенде гана улуттук мамлекет андан ары күчөйт. Анын сыңарындайм. Биздин кылымдардан бери, образды айтканда Манас атанын заманынан бери келаткан бир милдет турат. Ошол милдетти биз такыр аткара албай атабыз. Ал милдет кыргыз улутун калыптандыруу. Кыргыз улутун калыптандыруунун милдети. Бул милдетти ошол Юсуп Абдырахмановдор дагы ишке ашыра албай калышты. Кыргыздын улуттук аң сезимин калыптандырууну ошол Усубалиев, совет баш болгон советтик доордогу ишмерлер дагы ишке ашыра алган жок. Биз аны эгемендүүлүк доордо ишке ашырмак турсун кайра кедеринен кетти биздин учурда. Ошон үчүн мен ойлойм, кыргыз улутунун алдында, биздин алдыбызда, кыргыз кийинки муунун алдында дагы бир чоң тарыхый милдет турат.
тарыхый милдет деп айтсак болот. Бул ошол кыргыз улутун калыптандырууну жаңы Bitdi окшойт байкең. Тыртыкбек агай. Мен кошула берейин, Мен Гүлзатта сүйлөйбү деп күтүп калбадым беле. Бул жогорудагы тасмада негизги идея ошого жардам береби же жөн эле сумбурно деп орустар айткандай башаламан эле видеолорду коюп туруп анан баягы эчтекеси жок баягы сынган тепшинин жанында отуруп калган эле кишинин маанайын чагылдырабы деген да бир маселе бар да. Жогоруда Ленин менен Горбачевду гана арген мактап өтпөдү. Ал менин оюмча азыркы кремльчил, орусиячыл маалыматтарды көбүрөөк окуган эле пикир деп эсептейм. Себеби ошого параллель. Мына жогоруда эле айда айтып баарын үлгүрө алган жок, маалыматы абдан көп. Мына Алаш Орда учурунда, Түркстан автономиясы учурунда абдан көп интеллектуалдар болгон. Алардын баардыгын эле биз мурда буржуазия, капиталисттер, изүүчүлөр, элдин душмандары деп карачыбыз да. Жок, эң мыкты интеллектуалдар болгон. Алар көп этносту кураган, көп партияны кураган, демократиялык, либералдык коомду куруш үчүн күрөшкөн. Ошолорду бир партиянын режимине баш ийдирип, Ленин концлагерлерди уюштуруп, кырып, Сталин репрессия кылып жатып, ошол идеялардын көпчүлүгүн биз кайра 91-жылы алып тартып жүзөгө ашыра баштадык. Демек, Ленин болбосо эле турмуш болбой калмак деген сыяктуу нерселер ал тарыхтын берки экинчи өңүтүн билбегендик. Албетте, эгерде жанагы Түркстан автономиясы менен туруктуу жакшы ушундай иштешип көп партиялуулукка ошо большевиктер да макул болуп берсе деп коелу да теория жүзүндө. Анда жанагындай кан төгүлөрү болбой, ошо нормалдуу цивилизациялуу жол менен алдыга өнүкпөкпүз. Анда биздин абдан көп мыкты кишилер, анын ичинде Совет мамлекетин чыңдаган эле кыргыздын мыктылары, Баймараттын урпагы тукуму деп туруп эле жөн эле кырылып кетишпедиби? Мына алардын баардыгы тирүү болсо эмне болмок? Кыргызстан кандай өнүкмөк? Ошондо жанагы басмачылык кыймылы 1947-жылга чейин созулган. Бизде тарыхта жалган айтып жүрүшөт. 24-жылы, ана 33-жылы эле бүткөн деп. Жок, 42-жылга чейин созулган. Эмне үчүн 42-жылы басмачылык кыймылы жоголуп калды деген маселе. Ал бул Сталин 42-жылы Шинжаңды басып алыш үчүн, Шинжаңды өзүнө тартыш үчүн ал жердеги улуттук боштондук кыймылын өзүндө тартты. Ошол жакта качып жүргөн басмачылар кайрадан Сталин менен биргелешип, ошол Гоминдандын ошол кезде Жапонияны колдой баштаган бир бийлик ээсине каршы күрөшүп кетишти. Ошондо гана табигый түрдө бул кыймылды өзүнө тартып алды. Баягы биздин тиги атактуу Исак Моной уулу деген генерал бар. Чыгыш Түркстан Демократиялык Республикасынын коргоо министри болгон. Ал өзү КГБнын кишиси болгон, НКВДнын кишиси болгон. Ал жерде улуттук боштондук кыймылды Сталин жага тургандай багытта ушундай багыттап берген. Бирок кийин экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Сталинге бул Чыгыш Түркстандагы мусулман калктардын Демократиялык Республикасы жакпай калды да, бул аймакты садагага чаап Мао Цзэдунга өткөрүп берүүнү чечкен. Ушул жактардын баарын албетте эл аралык деңгээлде да карашыбыз керек. Бирок эң башкысы мына азыр дагы ушул эгемендик идеясы жокко чыккан жок. Анын каршылаштары да көбөйдү. Жана Элмира да туура айтты. Ушундай тобокелчилик дагы эле бар деп да. Бирок
тобокелчиликке каршы ушу анализ кылуу менен биз ушу жаңыча карашыбыз керек. Англис тилдеги башка адабияттарды, Түркиядагы адабияттарды дагы карашыбыз керек. Баймырза Хайыр сыяктуу авторлор бар, Олкот сыяктуулардын чыгармаларын да иликтеп көрүшүбүз керек. Жалаң гана орусчачыл адабият менен чектелбешибиз керек деп эсептейм. Рахмат. Рахмат, Тынчтыкбек агай, сиздин айтканыңызга эле улай бир суроо пайда болуп жатат. Бул кыргызстандыктар өз совет мезгилиндеги кыргызстандыктар өзүнө өзү болгон көз карашы жана эгемендик алгандан кийинки кыргыздардын өзүнө өзү болгон көз карашы экөөндө айырмачылык барбы? Эгер болсо, кандай айырмачылыктар бар? Кандай өзгөрдү? Бул жалпы сурообу же макалбы? Жалпы да жооп берсе болот, сизге дагы. Жакшы, мен кыска эле айтайын, башкалар дагы пикир алсын. Бизде маалымат алуу эркиндиги болгондон кийин көз карашы кеңейген кишилер бар. Аны биз сөзсүз эле жаштар деп айта албайбыз. Кээ бир жаштар таптакыр эскиче ойлоп атышат. Азыр деле Путинди колдоп аткан жаштар бар. Ал эми кеңири маалымат алганда бул албетте буга чейинки цензура мүмкүнлүк бербеген маалыматтар кеңири таркап атканда албетте көп жаңы түшүнүктөргө ээ болуп атабыз. Бирок анын коркунучтары да бар. Кээлери биздин улуттук демократиялык көп этностук эгемен мамлекетибизди либерал демократиялык багытта улантыш керек. Айдыңдык, орусча айтканда светский мамлекетти чыңдашыбыз керек деп жатсак, азыр Пакистан, Индия, башка Сауд Арабиядан таасир алып, табликчилерден таасир алып, халифат куралы дегендер да чыкты. Эски 7-жылында Мухаммед пайгамбардын учурундагы эскичил режимди азыр таңулалы эл деп жаткандар чыкты. Көрдүңүзбү? Эгемендикке каршы бир агым бул Орусиядан эле келе жаткан жок, Жириновскийден эле келе жаткан жок. Ошол халифат түзөбүз деген бир гана тар диний көз карашты туткан чала сабат катмардан дагы келе жатат да. Менимче эгемендик доордо биз улам жаңы мүмкүнчүлүктөр менен катар эле улам жаңы коркунучтарга дагы кептелип жатабыз. Рахмат. Рахмат. Айдачы. Ушул суроону жана биз кичине документалдык фильм көргөн учурда чын эле агай айткандай аябай пессимисттик маанайда тартылыптыр да. Анан негизи кыргыз эли эл катары ушул байыртадан эле мына канча жылдык кылымдык тарыхыбыз бар деп келатабыз. Эгерде ошондой аябай эле кыргыз эли мындай дүйнөгө таанылбаса, бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин болушу дагы күмөн элек. Анан Арслан айткандай кыргыз улуту дагы деле калыптана элек деп айтып жатасыз. Бирок мен айтат элем, кыргыз улуту бул калыптанып калган биздин өзүбүздүн улуттук аң сезимибиз, улуттук маданиятыбыз, улуттук баалуулуктарыбыз калыптанып калган. Аларды такыр тана албайбыз. Анан такыр эле пессимисттик маанайда биз баарын тең бүгүнкү күндө жоготуп жибердик деген бул такыр туура эмес. Албетте мондай бүгүнкү күндө ушунчалык начар көрүнүштөр болуп жатат. Биздин саясий элита деп айтып аткандарыбыздын арасында эмне гана болбой жатат. Анан чындыгында шайлоолор болуп жатат, ар кандай адамдар келип жатат бийликке. Эгерде бизди жалпысынан кыргыз элин алганда, кыргыз жаштарынын же кыргыз улутунун өкүлдөрүн алсак, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр деп айтсак болот да, көптөгөн жакшынакай өздөрүнүн көз карашы бар, өзүнүн баягы мурда болсо улутчул деп айтчу эле, бүгүнкү күндө улуттук баалуулуктар деп атабыз. Ошолорду сактап келаткан адамдарыбыз бар да. Анан ошолорду биз баягы жалпы кыргыз элин ушундай такыр эле ушундай болуп калды деп айтып кетүүнүн өзү туура эмес да. Анан бүгүнкү күндө ошол эгемендүүлүк келгенден бери чындыгын айтканда биз аябай эркин, салыштырмалуу эркин ой жүгүрткөнгө, эркин жазганга, эркин өзүбүздүн ой пикирибизди билдиргенге толук мындай мүмкүнчүлүк алдык деп айтсак болот. Эми албетте аябай мактаган демократиялык мамлекеттерде деле мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлөт. Биз аны такыр эле ушундай көз карандыбыз же болбосо бизде улуттук аң сезим деген жок, улут деген таптакыр калыптанган эмес деп айтып кетүүнүн өзү туура эмес деп ойлойм да. Рахмат.
Мен тиги комментарийлерге бир кыскача жооп берип кетсем, агай сүйлөшсөм. Ушуну улап кетейин, ой пикирди. Албетте, советтик маалда көз караш менен кыргыз элинин өзү жөнүндө көз карашы, азыркы көз караштын албетте айырмачылыгы бар. Биз албетте совет заманында кыргыз советтик улутун, кыргыз социалисттик улутун калыптандырып атабыз деп ойлогонбуз. Ошонун кемчиликтери катары албетте элдин арасында араздыктар болгон, өзүбүздүн тарыхыбызга болгон мамиле, өзүбүздүн каада салттарга болгон мамиледен улам. Бирок ошол эгемендүүлүккө жеткенде улуттук кайра жаралууну биз кайсы бир деңгээлде эски салттарды, эски адаттарды, анча мынча керек болсо архаикалык көрүнүштөрдү кайра жаратуу деп түшүнүп алганыбызды дагы моюнга алышыбыз керек. Албетте аны да бир өз анализин өткөрүш мезгили келет. Бирок мен жана айтпадымбы, советтер союлгандан кийин биз кыргыз элинин улуттук монолиттүүлүгү андан ары артат го деп ойлогонбуз. Бирок бул түндүк менен түштүк болуп бөлүнүү, ушул жаш балдардын арасында жаш жеткичектердин арасына чейин сиңип кетиши бул биздин жанагы кемчилигибиз. Андан сырткары дагы бир ойду айтар элем, жаңы шарттарда биз демократия, парламенттик система, партиялык система деген жаңы баалуулуктарды кошо өздөштүрүүгө талпындык. Бирок биз ошолорду канчалык деңгээлде талкуулап, канчалык деңгээлде өз маданиятыбызга, улуттук иденттүүлүктүн белгилерине, критерийлерине айланта алдык деген маселе бар. Бул жагынан дагы толгон токой кемчилик барбы деп эсептеп кетем. Себеби демократия десе биз албетте муну ээн болуштук деп түшүнүп алдык, башаламандык деп түшүнүп алдык. Биз курган парламенттик система, партиялык система бул дүйнөдө жок. Керек болсо Азия шарарынын элементтери бар системаны куруп алдык. Муну ушул маселелердин өзү мындан ары бүгүнкү талкуу менен токтолуп калбай, өзүбүздүн тагдырыбыз жөнүндө жалпы улуттук талкуу, ошол улут айдымдарынын, интеллектуалдардын арасында аябай кызуу талкуу болуп туруш керек го деп эсептейм. Жана ошону кийинки муундардан, арген сунду муундардан күтөбүз. Мен жанагы агайлардын баягы сынына жооп берип кетейин деп ойлоп атам. Бул видеодо негизги ойду баягы субъектүүлүк жөнүндө болчу. Биз өзүбүздү эмне деп атайбыз? Жана айттыңызбы, Ленин тууралуу же Горбачев тууралуу мени сындап өттүңүздөр. Ошого утурлай мен бир ойду айтайын. Биз жанагы субъектүүлүктү өзүбүз чечебиз, иденттүүлүгүбүздү өзүбүз чечебиз деген менен, мисалы, ошол 16-жылда дагы дүйнөлүк же болбосо Советтер Союзу ал убакта жок. Ошол Россия империясы улап жаңы большевиктик идея келип атканда, ошол дүйнө жүзүндө биз жакта ошол нерсе азыркы тил менен айтканда тренд болгон да. Анан туура басмачылар болгон бизде элибиз баягы ошол нерсеге каршылык көрсөтүп, бирок ошол жерде идеяны мен көп көрө алган жокмун, мисалы басмачылар тарабынан. Баягы идея, мисалы, ошол кездеги элибизге ошол советтер же болбосо азыркы коммунисттер бере ала тургандай чоң идея же болбосо ошондой нерсе өзүбүз мына биз кыргызбыз, биз мамлекеттүүлүгүбүз мындай, биздин тарыхыбыз мындай, тигилдей деп өзүбүздү баягы жеткиликтүү деңгээлде көрсөтө алган эмеспиз. Андан сырткары азыр дагы мисалы Тынчтыкбай айтып атат, биз либералдык демократия курабыз деп. Мисалы ал деле азыр деле менин оюмча ошол жана коммунисттер айткан нерсенин баардыгы тең ошол батыш тараптан келген идеялар, либералдык идеялар дагы ошол баягы азыркы учурда баягы коммунисттер, фашисттер баягы кулап, идеяларын баары курап, анан азыр ошо либералдык идея калган үчүн ошол эле либералдык ойго биз баягы батыштын политологияда, философиясында камтылып келген ойлорду биздин баягы орусча айтканда реальностьибизга салып туруп, ошол аркылуу анализ кылып атабыз. Мисалы биз азыр либералдык же болбосо демократиялык өлкө деле болбосок деле башка идеяны биз өзүбүз мына кыргыздар иштеп чыга алган жокпуз, менин оюмча. Албетте
азыр улуттук деп сиздер айтып аткандай бир идея бар, баягы азыр менин оюмча бул жанагы батыштын нация государствосы деген сыяктуу ойду айтып атат окшойсуздар баягы. Андан сырткары могу үчүнчү суроого тиешелүү кыргызстандыктар жана кыргыз деген баягы самоидентификация жөнүндө сөз болуп атат. Анан ушул нерсенин баардыгы эле мен оюмду жыйынтыктайын. Биз ошол жана фильмде айта турганым, биз өзүбүз баягы философиянын тилине айтканда илим билим жагынан эпистемологияны ойлоп тапкан жокпуз. Биздин могу интеллектуалдык дискурстардын баардыгы тең субъект же болбосо биздин элибиздин өзүбүздүн баягы Чыңгыз Айтматов тигил бул чоң биздин интеллектуалдык потенциалыбыз өзүбүздүн идеяларга баягы орусча айтканда апеллировать этпей, ошол сырттан келген, мисалы мен айтып атасыз, мени баягы Кремлден орустарга жакын экенсиң деп, бирок мен эле ошол нерсени сиздерге айтсам болот. Мен мисалы өзүмдү андай деп эсептебейм туура. Бирок жана сиздер айтып аткан идеянын баардыгы тең, бул биздин өзүбүз ойлоп тапкан идеялар эмес, бул просто жөнөкөй тил менен айтканда сырттан келген идеяларды баягы окуп алып, анан ошол нерсени айтып атабыз деген ойдо да. Рахмат Арген. Сөздү Эльмира эжеге берсек, Эльмира айым. На самом деле, когда мы говорим о независимости, наверное, нужно еще думать о вкладе. И вкладе не только отдельных личностей, которые сегодня были перечислены, но и вкладе целых поколений. Во-первых, когда мы говорим о независимости, о том, как складывалась философская школа, интеллектуальная база независимости, которая была в прошлом веке, до этого, надо понимать, что большинство из того, что было, мы не знаем, большинство мы забыли, из того, что было, до сих пор доминирует советская интерпретация. Например, и мы можем, отталкиваясь от этого, сказать, что ничего нету, и мы не нашли. Например, мне всегда было интересно, как в советской литературе, в наших учебниках интерпретировали заманистов. А ведь это огромные философские размышления, и в первую очередь о свободе. И, может быть, это наша проблема в том, что мы читаем не сами труды, а читаем интерпретации. И, может быть, это наша проблема, что мы не видим и не слышим первоисточника, и, к сожалению, мы не можем послушать лекции Нурбекова. И, может быть, нужно понять, почему пострадал Разаков. И тогда мы восстановим свою реальную историю, и политическую историю, и в том числе историю построения независимости. Я бы хотела сказать про поколение, которое заложило основу, и это действительно то, о чем говорил Агай, Чуртыгин Агай. Я очень хорошо помню на первом курсе, как мы ходили смотреть, как под дождем сидит один человек и протестует. Тогда мы, дети советского времени, не могли понять вообще суть. Мы чувствовали это интуитивно. Был сильный дождь, и перед Белым домом сидел наш преподаватель Чуроев, и он пытался привлечь внимание. Мы, дети, рожденные в страхе, а тогда этого не понимали. Но сегодня, спустя 29 лет, я понимаю, что это был путь к независимости. Это была та первая точка, была первая позиция, одна из самых важных, которой было много, которые нужно соединять и понимать. Если бы не вышли тогда Чуроев, наш преподаватель Чуроев, ДДК, КДК и так далее, может быть, мы сегодня говорили бы об этой независимости по-другому. И в этой связи нам надо говорить о том, что качество независимости бывает разным. И это разные... Есть куча индикаторов международных, как определяется качество независимости. Это экономические, политические, социальные, свободы различные. Но есть очень важный момент, который я услышала, Арген, в вашем фильме, и который нас зацепил. Ваш фильм в итоге ставит вопрос о субъектности Кыргызстана. И это очень важно, потому что на сегодняшний день мне тоже очень важно понять, как любому, наверное, гражданину, Кыргызстан сегодня объект развития или Кыргызстан сегодня субъект развития. И насколько полон этот потенциал. Потому что самый важный вопрос, который мы говорим, когда говорим о независимости, это вопрос выбора и вопрос свободы. Свободы государства, свободы нации, свободы каждого из нас. И здесь есть второй очень важный момент, о котором тоже сегодня было сказано.
Вот мы с Гульзат вернулись вчера с Верхнего Тона, и мы встречались с людьми, которые были репрессированы. Мы встретились с человеком, который был чудом выжил после того, как его семья была от коллективизации погибла в Херсоне на Украину. Он выжил, вернулся. У него 46 внуков и детей, и это семья. А сколько таких было убито? Самых сильных, самых, ну, скажем, дерзких людей, которые думали об этом. И почему сегодня до сих пор присутствует патернализм и страх самодостаточности? И на сегодняшний день присутствует ли у нас стокгольмский синдром, когда большинство голосует и большинство отдает слово за то, чтобы быть до сих пор управляемыми? И насколько это качество? Есть ли у нас самостоятельная элита на сегодняшний день? Формируются ли у нас институты самостоятельно? Давайте возьмем институт СМИ. Мы понимаем, что большую часть СМИ голос — это не голос Кыргызстана, потому что он покрывается. Давайте возьмем другой институт, другие институты, связанные с безопасностью. Настолько ли они независимые? Независимость — это ткань, которая собрана из различных лоскутков. И это тоже очень важно, об этом тоже очень важно говорить. И тогда можно ответить на вопрос по поводу субъектности или объектности. Я не хочу, чтобы наша дискуссия перешла в разговоры о выборах, но мы понимаем, как формируется парламент и как принимаются самые важные политические решения, с кем они согласовываются. И это тоже очень важный момент. И в этом смысле очень важно, что сегодня у нас в дискуссии присутствует, ну, из тех, кого я знаю, как минимум 3 человека, которые родились или в момент появления независимости, или уже после независимости. И этот интерес к прошлому, к нашей памяти, к истории, и этот вопрос к идентичности сегодня, он тоже очень важен, потому что вот даже само понятие кыргызстанцы, я говорю на русском, но я понимаю, насколько оно фальшивое. Какие могут быть кыргызстанцы, как сформировано слово. Сегодня было рассказано о языке. Вот эта же дискуссия еще не закончена. Мы же еще не сформировались. Но если у нас такой институт, государственный, независимый интеллектуальный институт, который бы пытался конструировать, пытался бы дискутировать и согласовывать этот момент, его еще нет. Поэтому у нас, опять же, возвращаюсь, очень много рисков рассыпаться. И это не иллюзорная вещь. Мы сегодня видим, как целые государства, целые народы утрачивают эти моменты. И если это... Мне кажется, что это символично, что наша дискуссия происходит не на поле формальном, а на поле неформальном. И я уверена, что она даст круги по воде. Рахмат, Эльмира айым. Талкуунун кийинки суроосуна өтсөк, бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда эгемендүүлүк барбы? Бул көз карандуу эгемендүүлүк эмеспи? Жана азыркы биздин эгемендүүлүгүбүзгө коркунучтар барбы? Эгер коркунуч бар болсо, канчалык деңгээлде коркунучтар бар? Рахмат, мен ушул өтө кызыктуу суроолордун бири экен бул дагы. Себеби биз эгемендиктин өзү бизге канчалык керек дегендер үчүн дагы олутту да. Эгемендик бизде барбы деген маселе. Жөн эле эгемендик керекпи деген дагы маселе бар. Мына жогоруда бир кичүү биз замандашыбыз бир суроо айта кетти. Мен бир эле мисал кылайын. Батышты таштайлы, Ленинди таштайлы. Кореяны алалычы. Түндүк Кореясы, Түштүк Кореясы. Мына Түндүк Кореяда ушундай диктатурада алар дагы эгеменбиз деп жатат. Алар дагы патриотпуз. Бирдеме болсо биз акчага каршы согушабыз, башкага каршы согушабыз, өлүм үчүн даярбыз деп турушат. Бирок эли ушунчалык жакыр, баягы коммунисттик системанын эң начар жактарын кабыл алышкан, тоталитардык бир туткунга калышкан да. Ошондой эгемендик керекпи? Жанындагы Түштүк Кореяны караңыз. Ушундай татынакай демократиялык режим ал жерде баардык инсандын эркиндигин ачып берип жатат да. Мына ушул салыштыруунун өзүнөн эле бизге эгемендиктен мунусу керек, тигиниси керек деп тандаганга да мүмкүнчүлүк болот. Борбор Азиядан Түркменистанды алалык да, бизди алалык.
Türkmenistanга kaçıp barıp atkanlar barбы? Жоқ. Bizde albatta migranttар болуп сыртка чыгып атат, бирок анын өзү дагы биздеги мүмкүнчүлүктөр кеңири болгондугун, бизде мына экзит виза деген жок. Өзбекстанда ошо 1-2 жыл мурун эле алып салды. Бизде ошол мүмкүн болушунча атуулдук коом, жарандык коом калыптанып жаткан мамлекет. Bizde erkin kişiler. Bana uşuların bardığın karap durup, albatta bir gana nerseni talap kılış gerek. Bizdin şu sağlık төлөөчүлөрдүн esebinен biylep жаткан өкмөт, parlament, жана тышкы иштер министрлиги ушулар эмне кылышы керек? Алар Кыргызстандын болочокку эгемендигин сакташ үчүн көп векторлуу, бир гана Кремлди карабаган көп багыттуу дипломатияны жүргүзүшү зарыл. Ошондо биз мына ар бир мамлекеттин азыр сунуш кылып жаткан мүмкүнчүлүктөрүн карашыбыз керек. Мына коңшу Кытай бүт Евразия боюнча жана Улуу Жибек жолунун жаңы деңгээлин уюштурабыз деп атат. Андан өзүбүзгө керектүүнү биз да алышыбыз керек. Ошон үчүн биз эгемендүүлүктү иш жүзүндө өзүбүз толук эле ээлеп турабыз, бирок биздин саясий элитабыздагы Кремлге көз каранды болгон тараптар өздөрүнөн өздөрү эле, мисалы үчүн Газпромго канча $1 кыргыз газды берип салат. Ушундай эле жөн жерден мүдүрүлүп жатышат. Себеби биз жанагы парламенттик демократияга жолой элекпиз, жакшылап жете да элекпиз. Мен биздин эгемендикти чыңдаштын жана либералдык түзүлүштөн ары бекемдештин жолу катары биздеги президенттик бийликти ушунчалык азайтыш керек, формалдуу кылыш керек. Чыныгы бийлик парламентке өтүшү керек деп эсептейм да. Биз азырынча ара жолдобуз. Бул өзү эгемендикке дагы түздөн түз терс таасирин тийгизип жатат. Себеби бардыгы бир кишинин колунда болбошу керек. Президенттин колунда болбошу керек. Көрүп атабыз, президенттер күчтүү болгон авторитардык өлкөлөрдү. Мүмкүн болушунча биз жаңы реформаны талап кылышыбыз керек. Бирок эгемендигибиз бар, аны чыңдашыбыз керек деп эсептейм. Рахмат. Рахмат. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын эгемендүүлүгү чыгыныгы эгемендүүлүкпү же реалдуу эгемендүүлүкпү же бул көз карандуу эгемендүүлүкпү деген суроого биздин коногубуз Зарина айымга сөз берсек, эгемендүүлүк боюнча. Саламатсыздарбы? Угулуп атабы? Жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжелер, Кыргызстандагы мекендештер. Абдан кубанычтамын. Мындай эми капысынан эле келип калдым. Бирок абдан кызыктуу талкуу болуп атканына байланыштуу абдан сүйүнүп атам катышып атканыма. Азыр мен Цюрихтемин, Швейцарияда, ошол университетте болчумун. Ошо университеттен болуп байланышка чыгып атам. Бул жерде абдан баалуу ойлор, анан тажрыйбалар менен бөлүшүп атат да, биздин катышуучуларыбыз, агайлар, мисалы, Тынчтык агайдын айткандары, агай деген Элмира эженин, анан Аида эже, Аслан агай ойлору абдан маанилүү болду. Арген философиялык жактан жакшы оюн бөлүшүп кетти. Мен Кыргызстандан 1-2 жаш улууракмын. Мен төрөлгөндөн кийин анан Кыргызстан эгемендүү болгон да. Анан бирок эгемендүүлүктөн кийин мектепке баргандыктан мен мисалы үчүн 1-2 класста биз сөзсүз түрдө Манастын 7 осуятын жана биздин гимнди жаттайт элек да. Анан ошо гимнди күнүгө же болбосо класстык саатта колубузду жүрөгүбүзгө коюп алып ырдап атканда мен үчүн чынын айтсам ар бир сөзү абдан маанилүү болчу да. Анан алгалай бер, кандай эле, азаттыктын жолунда үркүндөй бер, өсө бер деген ар бир сөзүнө чоң маани берип, ушундай жүрөгүм толкуп турчу да. Көрсө ал кезде мен билбептирмин, Кыргыз өкмөт система катары, институт катары өзүнүн идеологиялык күчтүү аппараты менен менин калыптанышыма чоң салым кошуп аткан экен да. Анан бүгүн биз иденттүүлүк жөнүндө өзүбүздү өзүбүз кантип таанып билишибиз керек деген суроону көтөрүп жатпайсызбы, Гүлзат?
Менин айымча мындай азыркы глобалдуу мобилдүү дүйнөдө ооба коронавирустан улам биз карантиндерде локдаунда калып калдык, бирок ошол эле учурда биз мына азыр скайп аркылуу зум аркылуу мобилдүү болуп атабыз. Ушундай дүйнөдө биз иденттүүлүгүбүздүн сөзсүз түрдө могул критерийлерден туруш керек деген конструкторго кирбешибиз керек деп ойлойм да. Биз баягы primordial деп коет го. Ошондой ой жүгүртүү эмес, конструктивисттик ой жүгүртүү менен азыр уланышыбыз керек да. Кыргыз деген сөзсүз түрдө мондай кийиниши керек, кыргыз деген мондай сүйлөшү керек деген эч кандай так чектер коюлбашы керек да. Кыргыз өзүн ким кыргызмын деп эсептеп, ким кыргызмын деп сезсе, ошонун баары кыргыз. Мисалы азыр деген орус улутундагы улакчылар бар. Эми аларды эми сен кыргыз эмессиң деп биз барып алып ойнобо дешибиз керекпи? Только кыргыздар улак ойнойт дешибиз керекпи? Анан бул биринчиден. Анан бир 2 жыл мурун ушул эсимде долбоору башталганда мен изилдөө жүргүзүп катышып калгам да. Анан колхоздон кийин жашоо барбы деген изилдөө өткөргөнгө аракет кылгам. Мисалы ошондо мен өзүм бала чагым өткөн Ысык Көл областындагы бир колхозго, мурдагы колхоздун МТФ деп коет, молочно товарная фермасына барып, ошол жакта азыр деле жашап жаткан мурдагы колхоз ишчилери менен сүйлөшүп көргөм да. Ал эгемендүүлүктү алганда кандай болдуңуздар эле, сүйүндүңүздөр беле деп сурадым. Алар айтты, мисалы үчүн, алар сүйүндүк бир четинен, анткени биз эгемендүү болуп атабыз, эми биз Ноорузду майрамдайбыз. Кечке эле орустун тиги жаңы жылын эмес, эми Ноорузду да майрамдайт экенбиз деген да сөздөр болду да. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте мен барып ушундай суроолорду салганга чейин ошол колхоздун жашоосун жашап, советтик идеология менен жашап, анан азыр канчалык эгемендүүлүктүн, көз карандысыздыктын жакшы жактарын, advantages деп коет го, эме туура жактарын, артыкчылыктарын көрүп жашап атканы менен баягы романтикалык бир эмеси бар да, ностальгиясы бар болчу да алардынчы. Анан мисалы советтер учурунда сиздер балдарыңызга кандай келечекти элестеттиңиз эле десек, эми биздин ишти улантып кетет болчу да. Көрдүңүзбү, бул бир мындай циркл болгон да. Мен малчы болсом, менин балам деле ушу малчы болуп уланып кетет. Жок, менин балам кийин мугалим болот, окумуштуу болот. Аябай чанда болгон. Башкача айтканда, ошол учурда адамдар идеологиялык жактан баары бир мындай эркин ойлонуп, келечегин, өзүнүн келечегин эркиндикте элестеткенге мүмкүнчүлүк деле болгон эмес ал учурда. Бир четинен, конечно, жанагы күндөлүк турмушта оор жумуш жасашат, анан ичкилик деген болгон. Анан мисалы азыркы менен салыштырганда эмне жакшы болчу? Дисциплина бар болчу. Ал кезде деген катуу тартип болчу дейт да. Эч ким урдачу эмес дейт. А бирок биз билебиз, элдин баары урдачу. Мен кукуруза урдачумун колхоздун эмесинен, талаасынан. Элдин баары кукуруза урдап сатат бышырып, анан мен эмнемге кээм депчи. То есть колхоздуку ошондон азыркыга чейин ушундай ой жүгүрүп бар да, бул эмне мамлекеттики да. Урдаса боло берет, тоносо боло берет дегенчи, бул талап тоноочулук, жанагы ой жүгүртүү да ошолдон калып калган деп эсептейм да. Мен бул азыркы турмуш боюнча, азыркы багыт боюнча толугу менен Тынчтык агайдын айтканына кошулам. Албетте социалдык маселелерди эч качан унутпашыбыз керек, бирок бизге азыр мондай өнүгүп, глобалдуу дүйнөдө башка мындай кеткенге баягы башка жолду тандаганга болбош керек деп ойлойм да. Бул биринчи. Ошондуктан биздин иденттүүлүк гибриддик иденттүүлүктөн турат да. Бир чети биз постколониалдыкпыз, постсоветпиз, ошол эле учурда биз жаңы эме TikTok поколениясыбыз, Instagramдын поколениясыбыз. Азыр бир күн Instagramга кирбей калса, азыркы жаштардын башы ооруйт. Биз K-pop поколениясын көрүп атабыз. Алар укмуш, креативдүү жаштар. Алардын чачы сары болгон үчүн же балдар макияж кылган үчүн биз аларды жаман көрүп, бул кыргыз мындай болгон эмес дешибиз мүмкүн. Бирок алар бийим менен, ден соолугун чыңдоо менен, билбейм, креативдүүлүктү жаратып атышат. Бул биринчиден. Биз ошондуктан абдан гибридтүү эме коомбуз. Бир эле учурда
азыр биз эми nation state деген элинин тегерегинде, чектин тегерегинде ой жүгүрүтүп атасыңар деп арген айтып атпайбы? Менин бир аябай жакшы көргөн философум бар да, аты эми ээлери битикчи. Ага азыр тарынып жүрөм, ошо бирок ошентсе дагы ой жүгүртүүлөрү жагат да анан. Ал жакшы айтканы бар, мисалы бул колониалдык эле ой жүгүртүү, мисалы үчүн шаарларды куруп берген, колхоздорду куруп берген. Ошентип айтканда силер биз келгенге чейин жапайы болчусуңар, силер биз келгенге чейин эчтекеңер жок болчу депчи. А жер, токой, көлүбүз, суубуз бул эчтеке эмеспи? Эмне үчүн ал жок болчу? Бар болчу да. Анан эми азыр күнүбүз башка заманда жашап атабыз. Мисалы элита сөзсүз эле менин оюмча бир нерсени өзгөртүш үчүн элита же болбосо интеллектуалдар тобунун кереги жок. Алар албетте болот, өздөрүнүн ой пикири менен өздөрүнүн философиялык ой жүгүртүүлөрү менен салымын кошот. Бирок ошо мисалы үчүн эң мага жаккан бир мисалды айтып кетейин. Азыр деген Америка Кошмо Штаттарында бир конгресс аял бар да, конгресс-вумен Александра Ocasio-Cortez дегенчи. Ал деген бир дагы партиянын атынан эмес, өзү самодвиженец болуп аттанып, анан ал өзү Нью-Йоркто Бронкс деген райондо жашап, ошол жерде эле бир кафеде официантка болуп иштеген, бирок өзүнүн тегерегиндеги коомдун көйгөйлөрүн жакшы билген. Анан тегерегинде адамдар менен чогулуп, мен ушу парламентке, конгресске келишим керек деп, ошол волонтердук же болбосо grassroots initiatives деп коет, жерден чыккан мындай элге жакыныраак жерден чыккан кандидат болуп, азыр эң оорчундуу маселелерди Америка Кошмо Штаттарынын конгрессинде көтөрүп келет. Ал элита эмес, ал деген чоң корпорацияларда иштебейт, анын акчасы жок. Бирок ал келип, бир нерсени өзгөртүп, миллиондогон жаштардын, миллиондогон жашоочулардын кумири боло алды да. Ошондой мисалы үчүн биздин азыркы коомубузда эң чоң өзгөрүүлөр болуп атканын көрүп, мисалы мен сүйүнүп атам. Мисалы 90-жылдары Элмира айтып атпайбы? Бир агайыбыз эле жалгыз пикет уюштурчу депчи. Эми азыр деген толтура пикеттер болуп атат, бирок гражданская акция, жарандык акциялар болуп атат. Мен аны сөзсүз айтып кетишим керек го дейм. Бул реакция. Бул мен үчүн Кыргызстандагы реакция жана Казакстандагы уян Казакстан, ойгон Казакстан кыймылы азыркы жаңы өсүп келаткан жаш муундун саясий, коомдук, жарандык позициясын ачык билдирген жана эч кандай мындай зомбулуксуз, акаратсыз, сый, тартиптүү жакшы акция деп эсептейм. Бул бир жаңылык болушу керек деп ойлойм. Анан мисалы көз карандысыздык боюнча менимче все-таки биз кайсы бир деңгээлде көз карандысыздыгыбыз алсызыраак болуп барат күнүгө. Биз деген азыр коңшу Кытай өлкөсүнө, эл аралык уюмдарга жана башка өлкөлөргө аябай көп карызбыз. Белчебизден батып баратабыз күнүгө. Бул сөз биздин экономика өзү эле алсыз болчу. Азыр карантин, эпидемиянын айынан мындан дагы алсырайт. Демек биз 2-3 жылдан кийин мисалы үчүн инфраструктуралык проекттерге алган кредиттерди төлөй баштайбыз, 2% ченем менен төлөй баштайбыз. Бул биздин экономика үчүн эч кандай жакшы прогноз берилбейт. Андан сырткары мисалы үчүн свобода слова бар, биз эркин сүйлөшүп атабыз, бирок акыркы күндөрү ошол эле эпидемия учурунда болсун же азыркы учурда болсун оюн пикирин жазган же болбосо тамашалаган ойлорго куугунтук болуп атат. Андан сырткары мен сөз айтып кетишим керек. Мисалы үчүн бүгүн Бишкекте сот 8 марттагы кыздар аялдар маршында кармалган кыздардын кармалышы закондуу, мыйзамдуу деп чечиптир. Башкача айтканда аларды кордоп, камап, колдорун бурап, баягы моюндарына туура эмес, мыйзамсыз иш кылды деп айып таккан милициянын ишин туура деп таптыр. Бул мен үчүн көз карандысыздыкты кысуу болуп эсептелет. Вот. Ошондуктан менин оюмча биз
колубуздан келишинче бир эркиндигибизди баалай билишибиз керек деп ойлойм. Ошонун эркиндигибизди баалай билишибиз керек. Анан асмандан түшүп калган деген сөз менин оюмча бул жөн эле жанагы эле колониалдуу нерсенин баягы калып калгандыгы да. Мисалы үчүн Мадина Тласанова деген ошо биздин эле жакын эле жерибизден чыккан азыр мыкты авторлор бар. Авторлордун бири ошол айтат, колониализм кетиши мүмкүн, бирок колониалдуулук кала берет депчи. Бул биздин сөз менен айтканда маңкуртчулук кала берет. Тиги Айтматовдун чыгармасындагы маңкурт өлгөнгө болду же жок, бирок маңкуртчулук жашап эле келатат деген сөз да. Биз толугу менен деколониалдаша албайбыз, анткени жаңы колониалдык аракеттер күндөн күнгө келе берет, идеологиялык түрдө болсун, күндөн күнгө келе берет, бирок биз ошол эле учурда баарын балансын билишибиз керек деп ойлойм. Ошол. Эгер суроолоруңузда комментарий болсо. Рахмат, Зарина айым. Абдан жакшы ойлор айтылды. Биз дагы ушул 2-3 күн мурун эле Элмира айым менен Караколдо архивде болдук. Ошол жактан Ала Тоо таңы газетасынын 1991 жылдагы август айын карап чыктык. Бир да жолу бир да макала эгемендүүлүк жөнүндө кездешкен жок. 1991 жыл август айы, 31 августта дагы эгемендүүлүк жөнүндө бир да сөз болгон жок да. Абдан сиздин айткандарыңыз ошого туура келди да. Рахмат. Бизде аз убакыт калыптыр. Кийинки суроого өтсөк, эгемендүүлүктүн келечеги, мындайча айтканда перспективасы жөнүндө. Абдан сонун суроо, жыйынтыктоочу суроолордун бири окшойт. Убакыт аз болсо мен негизги ток этерин гана айтайын. Жана бизде мындай чат деген жагыбыз бар го, текст жазган. Ошондо да бирөө болочокто Орусиядан көз каранды эмес болуш үчүн эмне кылыш керек деген да суроону жаза кетишиптир. Мен ошо эгемендикти сакташ үчүн мына Роза Отунбаева сыяктуу мыкты мамлекеттик ишмерлер чапкан бир көп векторлуу дипломатия деген бар. Мына ушу тышкы саясатта ушу көп векторлуу дипломатияны жүргүзүш керек. Ички саясатта жарандык коомду калыптандырууну андан ары улантышыбыз керек. Көп партиялык система чындап калыптаныш керек. Анан биз матрай архат деп шарттуу айтып атпайбызбы? Жемкорлукка каршы күрөштө сөзсүз жеңишибиз керек. Болбосо жемкорлор өздөрүнүн бийлигин сакташ үчүн биздин эгемендикти садага чапканга даяр турган кишилер болот. Ошон үчүн биз бийликти тазартышыбыз керек. Мына алдыда жана Элмира да айта кетти, ушул алдыдагы парламенттик шайлоодо дагы жарандык коом таза кишилерди, таза партияларды шайлашы керек. Мен ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экендигине ишенем жана ушул мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек деп эсептейм. Анан эгемендикти сакташ үчүн дин жөнүндө, көп диндер жөнүндө маалыматтарды да муундарыбызга бериш керек. Жанагы биз шарттуу түрдө сакалчандар деп атпайбызбы? Таблигчилер, даватчылар, алар кээде ушундай дешет: "Мен айтканды гана уккула" деп. Жок. Ар бир улан кыз мына мен айтып атканды да угушпасын, уксун, бирок өз алдынча чындыкка жеткенге аракет кылсын. Билими кеңири болсун. Көп тилдерди үйрөнсүн. Анын ичинде мамлекеттик тилди сөз түрдө билсин. Анан бизде кыргыз айдентити жөнүндө бизде эки айдентити бар. Бир эле учурда ар бир кыргызда. Биринчиси Ала Тоодогу кыргыздарда Кыргызстандын жаранымын, атуулумун деген айдентити. Экинчи жагынан Кыргызстандын алкагына сыйбаган башка жерлерде да кыргыз мекендештер бар. Алар дагы Манас эпосун кадырлашат, алар дагы кыргыз тилинде, эне тилде сүйлөп атат. Биз менен бир туугандыгын сактагысы келет. Ушул экөөнүн тең биз сакташыбыз керек. Эгемендик бул ошол эки багыттуу айдентитини, мендикти сактаганга бизге толук көз карандыбыз мүмкүнчүлүктү берет. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов бабаларыбыз айткан, алар тынчсызданган, айланайындар ушу эгемендикти көз карегиндей сактагыла деген. Биз
кийинки муундарга сактап өткөрүп беришибиз керек. Жөн эле сактабастан татыктуу демократиялык коом катары сакташыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Айдайым. Айдачы. Негизи жана Элмира айым айткандай, чын эле бүгүн эгемендүүлүк маселеси аябай ар бир кыргызстандыкты түшүлдүрүп турган чоң маселе болуш керек да. Ошон үчүн бир ар бирибиз өзүбүздү биринчи ушул ар бир кыргызстандык ушу эгемендүүлүк маселесин билип туюп, ушунун эң чоң баркын билген адамдардан болуш керек. Анан экинчиден мен ойлойм, ушу биз эмнеге конституцияны кабыл алып атабыз, мыйзамды кабыл алып атабыз. Мыйзамды улутту жөнөкөй адамдан баштап бийлик башындагы президентке чейин түздөн түз катуу сакташ керек. Ошондо менимче эгемендүүлүктүн сакталышына дагы өбөлгө түзүлөт да. Анан үчүнчүдөн айтат элем, бизде потенциал чоң. Кыргызстан бир кооз өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет да. Мисалы, Жусуп Абдрахманов ушул Кыргызстанды англичандар бул Швейцарияга, Каракол кантонун дейт, Швейцарияга салыштырып айтышат дейт. А мен айтат элем, Кыргызстандын толук дээрлик мүмкүнчүлүгү бар ушу Швейцарияга болгондой. Анан ушу чыгыш өлкөлөрүндөгү бир алдыңкы мамлекет болгондой боло турган мүмкүнчүлүгү бар деп айткан эле да. Мен да ушуга ишенем. Эгерде ар бирибиз чын дилибизден ар бир кыргызстандык ушул мекеним деп сыймыктануу менен ушул Кыргызстандын өнүгүшүнө өзүбүздүн өз салымыбызды кошсок, анда эгемендүүлүгүбүздү сактап калат элек. Анан ушул жөнүндө эмес, бул ушу 1924-жылы эркин тоо гезити чыкканда Ишинал Арабаев бир аябай жакшы сөздөрдү жазганда, мен ошондо бир үзүндү окугум келет. Саргая сагынып кан какшыган тооң эми эркиндик менен кошо колуңа тийди. Тооң үчүн, эркиндик үчүн күрөштө төгүлгөн каның, салынган башың, элдери кул, катындары тул болгон кыргыздын эңсеген эркин тоосу ушул. Эми муну бек карма, кыргыз бек карма деп. Ушул 24-жылы жазып кеткен сөздөрү дагы деле бүгүнү актуалдуулугун жогото элек. Ушуну баардыгыбыз тең жүрөгүбүздө сакташыбыз керек да. Рахмат сиздерге. Рахмат. Мне кажется, что если мы говорим про будущее, то если мы говорим про политическую систему, то я верю в парламентскую систему. И я надеюсь, что она у нас все-таки будет полноценной. Если мы говорим про наших людей, это нам необходимо думать про человеческий капитал. Зарина хорошо отметила про ситуацию с коронавирусом. Это был очень большой тест. Мы не готовы. Нам нужно ценить себя, и в том числе физически. И это мигранты, и это мы, это просто физические граждане Кыргызстана. И я, безусловно, верю в просвещение. Что такое для меня просвещение? Это не просто... Я помню, что когда пришла независимость, мы все стали говорить о демократии. Вот был целый дискурс о демократии, но я думаю, что мы все-таки мало понимали, о чем мы говорим. На самом деле, что такое демократия, я стала понимать, когда стала заниматься СНГ. Чтобы понимать, чтобы не быть в тупике, чтобы развиваться, нам прежде всего нужно понимать свое прошлое. Нужно его понимать не через интерпретации. Нам нужно принимать свою память. Нам нужно принимать себя такими, какими мы были. И в этом смысле я думаю, что самое важное, что нам нужно для того, чтобы наша независимость была потенциальной, мы должны ценить и уважать себя. И наше достоинство должно формироваться не просто из мифов, а из того, что есть сегодня, и тогда будет завтра. Рахмат, биздин убактыбыз келип калды окшойт. Дагы кошумча пикирлер болбосо, кыскача бир жардама кылып кетели. Биз эсимде талкуянчасы касташуу тили жөнүндө изилдөө кылганбыз. Бул массалык каражаттарда, маалымат каражаттарда регионалдык ошо касташуу тили жөнүндө азыр Арслан мырза да айтып кетти. Ушул 2 сентябрда Ош шаарында, 3 сентябрда Бишкекте бул изилдөөлөрдүн презентациясы болот. Баардыгыңыздарды күтөбүз. Ошондой эле бизде октябрда Маңкурттун түшү деген атта конференция өтмөкчү. Баардыгыңыздарды бул конференцияга активдүү катышканга чакырабыз.
Бүгүн абдан маңыздуу талкуу болду деп ишенебиз. Катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Рахмат.